Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлмер Кимбек кызы тааныштырам. Катуу жамгыр жана катуу шамал Бириккен Араб Эмираттарына шаршемби күнү кыйрады. Абу-Даби, Дубай жана көп жолдорду суу каптап кеткендигине байланыштуу жолдордо чоң тыгын пайда болду. Бул эки шаардын тең аэропортторунда авиакаттамдар токтоп, өлкөнүн бийлиги жаман аба ырайы улануусун күтүп, бейшемби күнү бардык мектептерди жабуу жөнүндө чечим кабыл алды. Март айы адатта кургак жана ысык Араб Эмираттарында абдан күтүүсүз жана жаанчыл ай болуп саналат. Метеорологдордун маалыматына ылайык, Абу-Даби жана Дубайда жаан көпкө чейин уланат. Өлкөнүн бийлиги түздүктөрдөн жаңы суу тышкынын жана жер көчкү болуусун күтүшүүдө. Дүйнөнүн аркы бетинде аба ырайы мындай болсо, Борбор Азия өлкөлөрүндө кандай? Аны кененирээк айтып берем. Казакстандын түндүк жана борборунда аба ырайы негизинен жаансыз болот. Абанын температурасы күндүзү -2–7 градусту түзсө, түнкүсүн термометр 0-дөн төмөн көрсөткүчтү көрсөтөт. Жаан-чачын өлкөнүн батыш жана түштүгүндө күтүлүүдө, себеби аны циклон алып келет. Түштүктө аба ырайы +20 градуска чейин жылыйт жана жаан жаап, тоол аймактарда суу кар жаашы күтүлүүдө. Өзбекстанда жаздын башталышы өзгөрүлмө аба ырайы менен температуранын олуттуу өзгөрүүлөрү менен мүнөздөлөт. Жаан-чачын негизинен жамгыр түрүндө түшөт, ал эми март айында кар бир же көп жолу жааган учурлар болот. Циклон бул жерлерде эртең жаан алып келет. Түркмөнстанда да ушундай жаан жаайт, Тажикстанда абанын температурасы төмөндөп, жаан жаашы күтүлүүдө. Кыргызстанда Ош, Жалал-Абад, Баткен областтарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болуп, кар көчкү түшүүсү күтүлөт. Ошондуктан сак болуңуздар. Мына ушундай аба ырайы тууралуу маалыматыбыз ушундай болду. 11 каналында баарынан кабардар болуп туруңуздар. Көрүшкөнчө.